Урматтуу токтогуктар, жердештерим менен. Мына бүгүн биз Чолпон Ата айыл өкмөтүнүн балыкты айылына келдик. Таң азыр кандай? Свет, электричество. Өчпөйлөбү сиздерде свет? Өчүп атабы? 30 жыл бою эмнени гана көрүп келдик. Далайлар калдандык. Канча депутаттар калдандык, канча президенттерге алдандык. Эл мындан аркысын көтөрө албайт. Мен ишенем, сен эгер өтүп калсаң бар, ал депутатты чоң маселе козгойсуң. Сен бизге көпүрө куруп бербейле кой. Бирок чындыкты эле жетип турсаң болду. Азыр ошол керек да. Ачуу чындыкты айт. Мен да шайлап коюп эле жүрдүк да. Мынтип эч ким деле келип неме кылган жок. Тияктан эле айтса эле шайлап коюп жүрдүк да. Акчаларды таратып. Өзүн деле көрбөй каласыздар келди. Өзүн деле көрбөй калабыз да ким экенин деп. Ким шайланганын деле көргөн жокпуз да, чындыгы. Ким экенин да билбейсизби азыр, ким экенин дагы? Жок, мен мисалы үчүн азыр биздин Токтогул районунда кайсы депутат бар экенин билбейм. Мына мен азыр гана ушу баланы көрүп атам мен. Жакшы. Кандай сиз денсаулыктарың? Акталып турсуң го. Карчаттың го деп аткан болуш керек. Ооба, кээ бирөөлөр жакшы кабыл алып, бирок бизден деле көп жашты. Кандайсыздар? Жакшы. Келечекке кандай? Мындай адамдар болот а сиздерде? Келечек жаштардыкы да. Дайыма ошо биздин Токтогулдан, Жетметөбөдөн өзө бердимчи. Мен тилегеним ошону 10 000 олоп бар. Тилегиң ашын. Ассаламу алейкум, кандайсыз аке? Жакшы, өзүңүз. Sen beymaral bol. Ya түсмө мен болосун ба. Болду. Кудай каласа. Vallahi. Чоң рахмат. Тандоо Мен де сиздер. башка айтасак эле. Токтогул эли сени шайлайт деп ишенем. Добуш берет деп ишенем. Эми бардык эле баа 5 кол тең эмес да. Анан кийин ушундай чаган сага окшогон жигиттер чыга берсин. Чоң рахмат. Чыныгы чыгаан ишкер, ишти алып кетчү, азыркы заманыбыздын азыркы шартыбыздын талабына жооп бере турган силерсиңер. Рахмат. Ийгилик, калың эл колдойт. Кудай көрсө. Колдойбуз буюрса. Ооба. Кудай ден соолук берсин, өмүр берсин балам. Жакшылык болсун. Бизге деле ушу сага окшогон бала керек болуп атат негизи. Рахмат. Сен депутат бол. Эгер Кудай буйруп болуп каларсың, элдин көпчүлүгү сени колдоп жатышат. Ушу элдин уулу бол да, элдин уулу бол. Кудай өмүр берсин, агым сунун шаар бол да, бакайдай болгон кары бол, депутат бол. Амин. Урматтуу токтогуктар, жердештерим менен. Мына бүгүн биз Чолпон Ата айыл өкмөтүнүн балыкты айылына келдик. Таң заар бул жакта акелерим менен таанышып, өзүбүздүн план программаны түшүндүрүп, анан ушу акем бүгүн жолду көргөзүп коеюн дейт. Ушул жакта өйдө жактагы. Азыр кандай? Свет, электричество. Өчпөйлөбү сиздерде свет? Өчүп атабы? Өчүп атабы. 2-3 күндө бир кеските ремонтный жумуштар болгондо полный актектер болуп чогуу. Эртең менен ондон. Мен атым Болотбек, фамилиям Дүйшүналиев. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер койгон жигитмин. Жашым 32-де, 2 билимим бар, үй бүлөлүүмүн. Ошо эми Үйгө кирип эле чай ичип эле сүйлөп бүттүм. бир аз кыдырып эле жүргөнбүз. Убакыт аз, ушу Чолпон Ата айыл өкмөтүн кыдырып жүрөм. Анан ушундай жөө жүрүштөрдү жүргүзүп, кыдырып жүрөбүз. Ошондо ушу балыктыга ушу Токтогул районуна коюп атасыңбы депутаттыгыңды? Ооба, Токтогул районуна 1 мандаттуудан. 1 мандаттуудан, а? Анан ушундай эми жашоочулар менен жөнөкөй жүрүш жасап, эми акча бере албайбыз биз. Агитатор да жалдалбайбыз. Бирок биз бөлөк нерселер бере алабыз да, билимди ушул өзүбүздүн жаш энергиябызды берели деп. Эми алар алдап бүтүштү да, ошол убактарда ошолордун немесинде биз ошондой кылып немелерди кылып эле жүрдүк да эми. Мен да шайлап коюп эле жүрдүк да. Мынтип эч ким деле келип неме кылган жок. Тияктан эле айтса эле шайлап коюп жүрдүк да. Акчаларды таратып. Өзүн деле көрбөй каласыздар келди. Өзүн деле көрбөй калабыз да ким экенин деле. Эми муну айылдык депутаттар гана келет анан бизге анан кийин тияктан чындыгында бизге азыр гана Токтогул районуна баа Токтогул Сарпашев неме Токтогул койгон да. Тайырбек Сарпашев депутат болгон деле бир ызы чуу болгон, Анан кийин аны шайладык ызы чуу. Анан ал кыйраткан деле жок бизди. Жыргаткан деле жок. Жер суунун баарысын алды. Эми төлөп атабы, төлөгөн жокпу? Телевизордон көрүп атабыз, угуп атабыз анан кийин. Андан кийин бул Токтогул районуна ким депутат болуп келгенин деле көргөн жокпуз да. Ким шайланганын деле көргөн жокпуз да, чындыгы. Ким экенин да билбейсизби азыр, ким экенин дагы? Жок, мен мисалы үчүн азыр биздин Токтогул районунда кайсы депутат бар экенин билбейм. Мына мен азыр гана ушу
Bu balanı görüp atam men. Ошоп жүрөбүздөр кыдырып, ар биринен көрүп, сүйлөшүп, карапайым эл менен учурашып, ата мындай келген да эмес да мурунчу. Ошону айтып атпаймынбы, ошо келгенде эмес да, ошон үчүн айтып атам да, ошо таяктан эле шайлап коюп эле, ошо баланчаны шайлап коюп эле барып эле шайлап коюп эле жүрдүк да. Чындыгынан ошо Сарпашевтан кийинки депутаттарды көргөн жокпуз да. Азыр мен ошо чындыгында Токтогул районуна бизге ким депутат болгонун билбейм да. Кудайчылыгы билбейм ким экенин. А башка жактарда болуп атат, эми телевизордон көрүп атабыз. Баткенге кетип атышат, Ошко барып атышат, башка жакка барып атышат. Биздин Токтогул районго келген көрбөй эле атабыз го. Же келип атышабы, кыдыр. Келип калсат эми бул жактарга кел. Мына биз жөө жүрүш кылып Токтогул атанын да үйүнө келип отурабыз. Бул улуу атабыз, бул инсандагы Токтогул өрөөнүнө эбегейс салым кошуп, адилеттүүлүк үчүн, акыйкат үчүн байманаттар менен салышып, ошол бүгүн байманаттар калбаган тарыхка ушул Токтогул атабыз да калып отурат. Албетте биз Токтогул атабыздын баскан жолун баса албайбыз, бирок ошентсе дагы ушул атабыздын жолун жолдоп биз да жөө жүрүштөргө жүргүзүп, бүгүнкү күндөгү байманаттар менен күрөшүп, ушул сатылууларга жол бербестен, акчабыз жок болсо дагы акыйкат менен күрөшүп, атабыздын жолун жолдоп, тарых истеринде калабызбы деген ишеничибиз бар. Ассалому алейкум. Кандайсыздар? Жакшы. Келечекке кандай? Мындай адамдар болот атабыз. Келечек жаштардыкы да. Сиздердин колдооңуздар болсо деп. Турам койгом мен. Кимдикине? Жогорку кеңештин депутаты. Атым кеп баяктан болосуң. Үйшүналиев Токтогул районунан болгон. Болот. Үйшүналиев. Мындай. Биринчиден элде журтта дүйнөдө тынччылык болсун. Анан өзүбүздүн келечектеги балдар, муундар өзө бердин. Мына биздин кетмөөн турган жакка, мына биздин үйүп турат бу дагыча. Бу дагы ушул тиякпай карлашып жүргөн бала. Дайым ошо биздин Токтогулдан, Жетметөөдөн өзө бердинчи. Мен тилегеним ошол 10 000 алып бар. Тилегиң ашсын. Чоң рахмат сиздерге да. Өзүбүздүн балдарды өзү турса биз кандай боло алмайт экенбиз. Көрүп калып атасыздарбы? Assalomu alaykum. Көрүп калып атасыздарбы? Жакшы. Өзүбүздөн өнүп турса Достор, ушинтип биз Чолпон ата айылын баарын бири-бирден көчө кыдырып атабыз. Буюрса жаштарды ойготобуз, жарандарды ойготобуз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Карапайым калк жадады. Алдоочулуктан, сатып алуудан өздөрү да жадады. Аны сатып алган коррупционерлер жадаган жок. Эл өзү жадап калды. Өзгөрүштү күтүп жадашпайбы? Ушу көчөгө киребиз. Assalomu alaykum. Кандайсыз аке? Жакшы, өзүңүз. Сен беймарал бол. Сен түсмө менин голозум бар. Болду. Кудай кааласа. Болду аке. Чоң рахмат. Тандоо сиздер. Мен да башка нерсе кылам. Болду. Жакшы. Мына ушундай карапайым калк, ушундай ишенич артып турат. Буюрса жогорку кеңешке барып калсак, жакшы кызматтар кылабыз, элдин көзүн ачабыз. Кудай буюрса. Эмки шайлоолорго акча менен эч ким келе албай тургандай өбөлгө түзөбүз бизчи. Президент кандай түзсө биз ага үстүнө ошондой дагы жардам берип туруп, таптаза жаңы, жаш, дымактуу балдар келе турган өбөлгө түзөбүз буюрса. Жак Токтогул эли сени шайлайт деп ишенем. Добуш берет деп ишенем. Эми бардыгы эле баягы 5 кол тең эмес да. Анан кийин ушундай чаган сага окшогон жигиттер чыга берсин. Чоң Доит дегендей бир эле адамдын колунан келген колун бере эме бир адамдын колунан келе бербейт. Бул бардыгы эле эл ошо колдосо, сага кандай же каалоо, кандай тилектер айтылса баардыгы Кудай колдосун, жакшылык болсун, жакшы эме ниетте ушул Кыргызстандын эли үчүн чыгып аткан экенсиң. Токтогул эли сени шайлайт деп ишенем. Добуш берет деп ишенем. Эми бардыгы эле баягы 5 кол тең эмес да. Анан кийин ушундай чаган сага окшогон жигиттер чыга берсин. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсе. Мен силерге тилектешмин. Мен эки жагынан да тартпайм, ошо шайлоо комиссиясынын катчысымын. Акыйкат сөздөрдү айттыңыз сиз. Рахмат. Мейли. Азыр эле окугам, жөө жүрүш жасап Чолпон атага келдим деген. Рахмат. Мейли.
Jamendo.com. Jamendo.com. Aleyküm salam. Кандайсыздар? Жакшы. Абдан жакшы. Көрүп калатасыздарбы же? Кечеден бери күтүп атканбыз. Жакшы, жакшы. Assalomu alaykum. Кандайсыздар? Алейкум салам. Кандайсың болот? Кандайсыз, жакшысызбы? Кандайсыңар? Кандайсыңар алтындарым? Кандайсыз же, жакшысызбы? Эй! Келип калдык. Келип калдык эми. Атым Болотбек, фамилиям Дүйшүналиев. Эми интернет булактардан көрүп атасыздар, бирок жүзүмдү көргөзүп, өзүмдүн баскан жолумду, билимимди, ушул өңүмдү, түсүмдү көргөзүп коеюн деп келип атам. Рахмат. Сизди бирок туугандай эле көрүп атам. Ошо Жакыныраак. адамдын жылуулугу, адамдын мындай бир өтүмдүүлүгү, өктөмдүгү өтө бир жогорку нерсе менен кабыл алам да. Силердин ошо качан былтырдан берки ошо ишиңерде болуп аткан кече күнү болсо чыга калып Чолпан айылдын немесинин аркасында түшүп да, уже 1 сааттан келип калат. Жүйөр деп. Анан келип атабы десек жок дейт. Кой жогорто баштан турбай. Караңгөйдөн баштап. Мейли, алтындарым, ишиңерге ийгилик. Ден соолуңар болсун. Чыныгы чыгаан ишкер, ишти алып кетчү, азыркы заманыбыздын, азыркы шартыбыздын талабына жооп бере турган силерсиңер. Ошонун ичинен көкүрөгүбүз менен, жүрөгүбүз менен кадимкидей баягы сүйлөгөн сөздөрүңөрдү угуп, канчалык бир нерселерди жасап атасыңар. Баткенгеге барып келип атканыңарды көрүп, толкундан башкача болгонбуз. Анан ийгилик каалайбыз. Рахмат. Ооба. Рахмат. Ошо мен өзүм жөнүндө бир аз кыска айта кетейин. Мен рахмат. Ийгилик. Калың эл колдойт. Кудай буйрса. Колдойбуз буйрса. Ооба. Жолуңар ачык болсун. Ак жол. Дайым жорткондо жолуңар болсун. Ооба. Алтындарым, рахмат. Жолуңар ачык болсун. Амин. Рахмат, рахмат. Тандоо сиздерден. Жакшы көрүнүш аябай. Ооба, алтындарым. Молодец. Өзгөрөбүз, Кудай буйрса. Жаштар өзгөрөт. Тоо аябай сонун тоо, башкача тоо да. Туризм тартсак эле канча бул жакта? Assalomu alaykum, кандайсыз? Ой, жумага даярданайын деп аткам да. Кирлек белеңиз? Жаңы кирип калгам да. Чыксайын. Жакшы балам. Ой балам, сени тааным өткөндө дагы эметкен да, тиги Facebooktан дагы башынан эле айтып жүрөм балам. Сенин күрөшүң жакшы. Алла ыраазы болсун. Анан кемчилик болбой, иш болбойт. Өзүңдө кемчилик жок. Анан ачык айтайын, айлана чөйрүңдө бар. Жаштардын арасынан да кетип калат да, туурабы? Анан мен баягы аксакал катары айтайын, ишиң ийгилик каалайт. Мен сени 100% колдойм. Аны эжең айта албайм. Андагы мындай бир саясаттан алысыраак да. Анан жакындаганда ага да түшүндүрүп айтабыз. Анан Кудай буйрса, сенин баштаган жолуң жакшы болот. Бирок мындай да, мен жашым 60 канча жашка келип калды. Бир нерсени айтайын. Баарыбыз алданып келдик. Ошо Тайыр Сарыпашевдагы мен мынакей колдоочу болгом учурунда. Ошоро жаш жигит болуп жерде машина менен өтүп студент кезинде шайлоого аттанып биринчи жыл өтпөй калып экинчи жыл колдогонбуз. Бирок этегинде жана ушул акыбалга алып келбеди балам. Этегинде ушул акыбалга алып келди. Баардык дүйнө жергерсин. Дүйнө сенин бирок антериңе мен көзүмдү ишенбейм, бирок келечегиң кең болсун балам. Анан ишиңе ийгилик каалайм. Бирок сен ошо чындыкты такай айтып, эл үчүн, карапайым калк үчүн күрөштүрсөң болот. Алладан азыр өзүң деле түшүнүп калдың да. 30 жыл бою эмнени гана көрүп келдик. Далайларга алдандык. Канча депутаттарга алдандык, канча президенттерге алдандык. Эл мындан аркысын көтөрө албайт. Биз эмне бир кыргыз эли бир оңолсо, жашоо турмушубуз оңолсо, кыргыз калкы оңолсо, биз ошондон жашоо турмуш оңолот да. Ошондо пенсия пособие көбөйөт турабы? Элдин арасында качан акыйкаттыкка жетпесек, анда болбойт. Чындыгында могу система мен ачык эле айтайын. Айыл өкмөттөн баштап этегине чейин бирөтөлө былжып бүткөн. Бүт ошону ачыкка, конкретен чындыкка нерсеге алып келсек гана оңоло болот да. Антменче болбойт балам. Баары
Bagы мурунку кайда кетет эле тиги жеп атат, бул ичип атат, мен кур калам десең анда болбойт анда. Адил өзүбүз тоңдобосок болбойт. Мен о шайлоодо дагы өткөндө бул балдар айтты эле кичинекей. Айтканда мен айттым, мен чындыгында жана чай питезине деле, башкасына деле качпай эле коюм. Баары мисалы карап отурсаң, айыл бири-бирин тааныйт. Анан эртеңки эле сага сөз келет. Эртеңки эле 5-10 сом алсаң сразу эле билинип турат. Андай да иш болгон шайлоодо, анысы да болбой калган. Бирок ногуда акыйкатты көрөсөң, сенин ийгилигиңин астында бирок дөшалар да бар экен арасында көрдүм. Чындыгында алар да аракет кылат. Ар кандай мотивация туугандыкка салат. Анан негизинде азыр туугандыкка салсак болбойт албасы. Мына силер күрөшүңөр керек, мына жаштарда да бирөө өткөндө кичине нарушение кылып койгон жаштар. Салабыз. Ошо ягында ошо Анан могу жанагы ата немен айтпадыңызбы? Система былгып бүттү депчи. Мен да ошого кошулам да. Ошон үчүн мындай шайлоолордо азыр эч ким менен достошкон жокмун чындыгы. Ушундай жалгыз андан көрө ушундай желекмен эле, мындай таза балдар менен көрүп атам балам. Бел алдыга барганда да көрдүм, Саргамышка толукка барган көрдүм, аерде кандай тоскоолук болуп атканда көрүп атам. Баарын акыйкат эле чагылдырып. Анан мисалы биз азыр бирөөнү жамандап бир жакка жете албайбыз. Азыр мына өздөрү көрүп атасыңбы, бүтүн Кыргызстан деле ата мекен баягыдан мурдагыдай жамандабай калышты. Бирок жакшысы бар го. Көздөө максат ачык. Мен ишенем, сен эгер өтүп калсаң бар го, ал депутаттык чоң маселе козгойсуң. Сен бизге көпүрө куруп бербей эле кой. Бирок чындыкты эле жетип турсаң болот. Ал ошол керек да. Ачуу чындыкты айттыңыз. Ошол эле. Жакшы, актыңыз. Баардыгы сизде ойлонуп, сизде сүйлөсө. Сизде болсо гана. Кандай спайк, ишилгер болсун. 1 мүнөт убактыңыздарды алам. Мен атым Болотбек, фамилиям Дүйшнали, Жоркеш, Бирман аттуу округтан талап берген койдум. Анан 3 жылдан бери саясий маданий иш-чараларды аябай күрөшүп жүрүп келатабыз. Баштап караңгыга чейин начар аябай жатты. Же жазында сүзүлбөйт, же күзүндө сүзүлбөйт. Чоң арыктын поворотун ал бияктыга көнүп калдык, айта албайм. Бияктыгы. Ошо чоң арыктан баштап караңгыга чейин жол аябай начар. Бирооктарда дагы элдер чыгышкан көтөрүлө, шифр болуп калды. Азыр андан өтүп кетти. Мен Актектин подъемга алам, момундай ташы. Бир менен араң сурга чыгасың, моторду кыйнап. Машиналар талкаланып атат. Машиналар талкаланып атат. Запчасть саласың кымбат. Анан сен тем более өзүбүздүн токтоолдун кулун экенсиң алам. Колдогондон качпайбыз. Колдогону колдоп коебуз. Бирок ошо биздин элдин сөзүбүздү угуп, ойнага жетсеңер жеткизип, анан талашып тартышып биздин жолду жашына калып койсоң биз айтабыз, мына баланы койдук эле айла. Мээнетибиз тактап атат. Анан болгучу эле ооба дейт да, болгондон кийин бүттү, таппайсың. Анан кимге айтабыз биз? Жок, буга чейин 30 жыл алданып келдик. Алданып келдик, мындан ары алданбайбыз. Эл болсо түшүнүп калды агылай. Мен айтар сөзүм ушул. Чоң рахмат Аксакаловский дагы. Мен агылайна. Чоң рахмат. Ниетиңерден тилеңиз. Бар өлө өздөрүнө мал базар курат, бар өлө өздөрүнө здание курат, мекеме курат, хаус, виллаларды курат. Анан эмки шайлоого даярданат болгону эле. Ким даярдайт ал? Айыл өкмөттү алат. Аны шыпылдатат. Айыл өкмөттүн жанында 2 дозун алат, аны шыпылдатат. Ушундай болуп атат да эми бул. Ушул эле колесого түшүп атабыз айланып элечи. Ошон үчүн азыр балдардын астына чогулуп жүгүрүп атам менчи. Келгиле балдар, биргели деп. Кичинеден жаштар келе атат мына, балдар келе атат, Кудай буйрса ушулар күрөшөт деп мен терең ишенем да. Чолпон атадан мына мага бесплатный, бекер ушундай, бекем туруп берип атат балдарчы. Биз туруп берели кел. Акта караны кара деп айтайын деп. Анан могу жөнөкөй жарандардагы жөнөкөй баягы күнүмдүк оокат менен алышкандар, саясий баягы ой жүгүртпөгөндөр болсун. Мына ушу Чолпон ата деле былтыркы шайлоодо. Мына 500 миң акча берди. Спортсонду кыйнатасың, эзебизди аракат коюп, мына да ошол. Акча бербеген, бир сом акча бербеген киши чыктым да. Ушул жерде. Менин Канжар экен баласы. Я, болотик. Мен айтпадым экен. Мына ушундай. Тутту Рашидова. Эметер. Шанс бар буйрусачы. Утасың. Эми Кудай таалам ыйман берди сага. Ошол эле ал бөлөктөрүң келип атат, алардан коюп жолого ал теке киргенде өзү билет, андан көрүп кыдырып аракетти кыла бер. 5 киши 10 киши жол көр үкөм. Өзүңө ала бер. Азыр ошо кыдырып акча берем дегендериң 10 эмес 5 киши топтой албай жүрөт айланып. Ал чыгып койчу айланайын. Мен берейин деп. Көкрөктө.
жан дүйнөдө Колдон келсе дагы бүтчү дагы көчөмө колдоп коебуз а. бир корос деле чечип коет тагдырынчы бир эле адамдык. Жарайлы. Рахмат, анда жакшы. Батаңыздарды берип коебуз-да. Бата бербедимби дейт ана. Кана. Жазар экен. Сиз берип коебуз. Эмесе ойлонгоюңа жетпей максатка жетсе, балдар колдойт. Баары эле колдойт. Сен баарына жагап бүттүк. Адиселер биз өзүбүздөн эч ким абисе кыйраткан эч ким жок. Мен Кудайым сени колдоп өткөзсөң, өзүсүн токтогон, өзүсүн балдар өзүсү колдогон жакшы да. Бөлөк жактан келип алганды эме атпайлы. Агар аны өзүбүздөн чыккыла, жолуң шыдырып болсун, жолдошуң шыдырып болсун. Мен Аллаху акбар, ойлогон чоң максатка жетем. Мен Аллаху акбар. Айтканыңыз келсин байке. Да, ак жол, коп да. Ак жол а. Эметпе. Атың болот берем. Бата берген. Сол бата берет берет. Болот. Жакшы. Кандай сиз сактарың? Арыктап алып турсуң го. Карчаттың го деп аткан болуш керек. Ооба, кээ бирөөлөр жакшы кабыл алып, бирок биздин элде деле көп жаштар. Көп эле сени кабыл алып атышат. Жакшы эле, жактан деле мисалы үчүн мен өзүмүн аптекте жана мен чыккан апаларым, менин группам, менин апаларым баары. Шайыр апалар, ошолордун жетекчисимин. Чолпон ата айыл өкмөтү боюнча аялдар кеңешинин төрайымымын. Анан Тиги Токтолдо дагы айымдар неме салып төрайым эже ким эле? Майрамкан. Бел алдыдан баары. Картошка. Ойлогон ой максатыңа жете айланайын. Ушул депутатка ушул Токтол немеси бүт сени колдоп, шайлап, сүйүнчүң койнуңа атпай баары шайлап алалы. Кудай ден соолук берсин, өмүр берсин балам. Жакшылык болсун. Гел. Тойка болот да, демек өнүгүү болуп атат деген сөз да бул үй бүлөдө. Ассалому алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ассалому алейкум. Кандайсыз? 1 минут акелеринде. 1 минут убакыт бөлүп коесуздар. Элчи агитатору жок. Бир аз тааныштыра кетейин анда. Апамдан чыгып калды. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыздар жакшы. Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Менин атым Болотбек, фамилиям Дүйшналиев. Билесизби? Бир мандаттуудан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигим койдум. Жашым 32-де. Эми баягы 1000 уккандан көрө бир көр дейт го. Акырын жүзүмдү көргөзөйүн, душамды көргөзөйүн, көзүмдү көргөзөйүн. Атонан көзү да сарпаштыкындай экен деп айтышат. Сарпашта ушинтип келген депчи. Ким айтат? Эми эл айтат экен. Анан чындыгында мындай болуп атат. Мына Гүлмир эжеке, бул жакта иним турат. Мына ушуларды жакшы билесиздер. Эми булар деле жөн келбейт болчу булар. Булар деле ушу акыйкат деп күрөшүп жүргөн. Анан ушулар өздөрүнүн машинасына салып Күрөшкөндүн башы бул. Балам көз. Айылдан жалгыз балам бар, сарпаш деп. Анан Кудайга шүгүр ушу улам биздин катарыбыз кошулуп атат. Мени көргөн адам, ушу менин баскан жолумду баалаган адамдар, акыйкат издеген адамдар ушу кошулуп атат. Атайын группаларымды ачып атышат. Эжем өзү кызмат кылып кошуп берип атат, ушинтипчи. Анан Чолпон атадан Мики инимдин үйүнө барып, ал жака да тамактанып, ушундай эле болуп жүрөм мен. Элдин уулу болоюн деп атам да. Элдин уулу. Анан өзүм да баскан жолум бар мен дагы. 2 билимим бар. Юридикалык билим алдым биринчиси, экинчиси мамлекеттик муниципалдык башкаруу деп атайын ушул айыл өкмөттү, акимди, мэрдин иштешин негизи эле ошол мамлекеттик строенияны окуп изучать этейин деп аны да окуп атам. Спецфондду өзүңүз жакшы билесиз, ошону текшерейин деп комиссия түзгөнбүз мына. Губернаторду алып келгенбиз. Эжем өзү катышкан мына. Ошонун азыр комиссиянын төрагасы болгом ошол жарандык коомдо. Бизге бүт бошоп беришти. Мейли силер текшерилип, бухгалтерияны текшерип атабыз. Азыр жыйынтыктарын эми чыгарайын шайлоо болуп калды. Карасак шайлоодо илгеркилер эле былтыр төмкөрүш кылып алып кайра келаткандан эми мен чыдап отура албадым чын. Чыгайын, бул жактан да күрөшөйүн. Балдар менен кеңештик, жаштар менен акча жок. Биз эч нерсе кыла албайбыз. Баардыгын акча чечет.
Анткени мына 100 000 калк бар, жөнөкөй эле расчет кылып берейин. Ар бир 100 кишиге 1 агитатор дейт экен. 100 000 кишиге 1000 агитатор. Аны 15 000ден төлөсө мына 15 миллион сом болот экен. Чу дегенде эле. Бүттү ошол жерде эле уже тарта албай калат экен. Анын тамак ашы бар, жеген ичкени бар, бензини бар дегенде. Бүттү 15 миллион табыш өзү эле. Мен айттым, 1 тыйын бербей барам дедим. 1 тыйын бербей ушу 3 жылдык мээнетимди эл бааласа, эл менин курчтугумду, эл менин билимимди көрсө, алар мага сөзсүз баа берет дедим. Мен жок дегенде жаштардын демин көтөрүп чыгам дедим. Желекти көтөрүп алып, жөө жүрүшмөй эле жүрөм. Кудайга шүгүр эжемдер бар экен, мына өздөр алып келип, үйүңүздөрдү эле таппайт болчу мен. Ушу жерге чейин алып келип атат. Берип калган мен ага. Жана кайрылдым ба. Кетериңиз үйүңүзгө алсам. Берип калган. Анан ушундай эми азыр же байлар утат, же тайлар утат. Эми мен өзүмдү аябай монтип туруп көтөрбөйм, бирок баскан жолум бар. Ошо менен карап, могу менин видеолорума, YouTube баракчаларыма, ушул социальный сеттерге көз жүгүртүп койсоңуздар, бир айырмасын билесиздер да. Мен бүгүн айырмасын эле көргөзөйүн дедим, айырмасын. 2 ай мурун эле жөнөт. Көргөнбүз немелерибиз, Анжуруш эжелер менен мамилем бар да мен. Анжуруш Бечелова эжелер, ол сарпаш немелер неметкендер сиз көрүп. Жакшы экен. Анда сиздер көрсөңүздөр, баа берсеңиздер, эми сиздерден жардам да керек магачы. Кандай жардам бар? Ушу WhatsApp тармактардан жардам берип, эртең мына алабыз, сатып алабыз, 5 күндүн ичинде сатып алып кетет. Ошого туруштук беришибиз керек да бизчи. Анткени азыр тынч, алар эч жерге чыккан жок, видеодо жүрүшкөн жок, сөзүн да короткон жок мисалчы. А бирок 5 күн калгандачы, 10 күн калганда баштайт ушундай акча менен. Бая былтыр каккан арыкка эле кайра сууну агызат азыр, акчаны агызат ушундай. Эртеден бери ошол жерде иштеп атып сени талкуулап атабыз. Келгенде баштап эле Мен сүйлөшкөндө айтканбыз, көп эле жерде мындай эл деле азыр туура мындай ой жүгүртүп калды дегенде мындай айткандай бир акыркы 5-6 күн болгондо акчага бутат этип кетет экен да, бүт элечи ушун. Ушундай эл эми оңолуп калды деп келатсаң эле. Жок, бирок оңолуп калды. Жакшы кичине азыр. Мен өзүм байкап келатам. Мекенчилде билесиң барып келип атышат. Акчасын алып туруп эле шайлап койбоду. Ооба, көп эле шайлап. Эми кушчусу да ошондой болду. Башка жакта андай болбойт экен да, мисалы башка жакта өткөндө да ошону штабта отуруп алып, элдин деле уят жок экен азыр. Ушинтип акчаны алып туруп неметип атсың. Элдин уят жок эмес, азыр ошо тигилердин уят жок, акчаны берип атат элге деп атпайбы. Эл акчаны ала алгандан кийин уялгандан кой алып алдым эле, эми тыштайын деп тыштап атат. Берип атышпайбы? Элдин үмүтүн үзүп койгондо келет, кетет. Баргандан кийин эч ким иштебей жүрөр, бардык элечи буга чейин. Иштебей кылып, келип кете берип. Бул деле ошондой эле дегендей кылып башканда акчаны будан деле алып берет, тигиден деле алып берет. Болот дешип эметип атат. Азыр эми мындай болуп атат да, миң баягы сиздер патриотический сезим болуп атат. Сиздер интернетти көрүп калып, аңдап, тыңдап калып атасыз. Бирок көрбөгөн адам да көп. Ой, таптакыр түшүнүгү жок. Мени вообще түшүнбөгөн, көрбөгөн саясат эмес. Ошондойлор да бар. Анткени ушу көп жылдан бери кайдыгерлик да көп болуп атат. Ошого ал кайдыгерлик бат эле сатылат экен да. Какая разница, мунукун алып коерчу дегенде. А именно ошол агитаторлор, белдүү адамдар жүгүрүп жанагы 20 000, 30 000 сом бензин куюп койсо. Кыдыр жылы болуп, аман эсен жогорку кеңешке барып депутат болуп отуруп калайын анан. Кыдыр аке колдосун, касташкан жолуң колдосун, олуялар колдосун, ооруган жериң болбосун. Иши кылса Кудай өзү колдосун. Ишиңди Аллахым өзү оңдоп, жогорку кеңешке депутат болуп отуруп калганыңды көрө эле баарыбыз. Анан кийин баргандан кийин ушу адилеттүү эл үчүн иштеген депутат бол. Эгер Кудай буйруп болуп каларсың, элдин көпчүлүгү сени колдоп жатышат. Ушу элдин уулу бол да, элдин уулу бол. Кудай өмүр берсин, агыл суунун шары бол да, бакайдай болгон кары бол, депутат бол. Амин. Jamendo.com Jamendo.com